Шүйдө мыкаачылык менен адам өлтүрүлдү. Кара-Балтада көмүлгөн сөөк табылды. Кылмышка психикасы жайында эместелген 38 жаштагы киши шектелүүдө. Кылмышка барган күнү ал жаңы таанышы менен баңгизат колдонгон. Алардын ортосунда пикир келишпестик чыгып, анын жыйынтыгында шектүү 33 жаштагы кишини өлтүргөн болушу мүмкүн. Министр бул адаты үчүн айыпка жыгылды. Ички иштер министри Улан Ниязбеков коомдук жайда чылым чеккен үчүн айып пул төлөдү. Соц тармакта айт күнү Ички иштер министрлигинин башчысы Кыргыз Улуттук академиялык драма театрынын жанында чылым чегип турган видеосу тараган. Ички иштер министрлиги Ниязбековго түзүлгөн протоколдун төлөнгөн квитанциянын сүрөтүн жарыялады. Төртемге батир берилди. Ошто төрөлгөн наристелерге президент Садыр Жапаров 3 бөлмөлүү батир берди. Аны калаа башчысы Жанар Акаев тапшырган. Төрт балага манеждер, бул жакта болсо коляскалары бардык шарттар түзүлгөн. Төртөөнү окуп койдук. Рахматчылык. Бардыгы урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин атынан силерге берели. Ушунун бардыгы. Президентибизге чоң рахмат. Президентибизге чоң рахмат. Сиздерди абдан ошо сүйүнүчтүү кабар менен куттуктайбыз. Бүт Кыргызстанда баарыбыз кубандык. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин сиздерге белеги бул 3 бөлмөлүү батир бардык шарты менен ушул үйдө балдар мындай бардары жашоодо эч нерседен кем болбой жакшы чоңоюшсун. Кыргызстандын элине кызмат кылган мыкты уул кыздар болуп чоңоюшсун. Урматтуу президентибиздин 3 бөлмөлүү батир белегин сиздерге тапшырып коеюн. Документтен бардыгы бар. Муну Жасур мырза сизге тапшырып коет. Чексиз мактоолор болсун. Ушундай бизге мыкайларды берип койду. Өмүрү узун болсун. Президентибиз Садыр Нуркожоевичке чоң рахмат, терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бизге да ушундай сыйлыктарды берип кубантып койду. Терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Чоң рахмат президентибизге. Кыргызстаныбыз өнүгө берсин, ушундай жакшылыктар боло берсин. Мен деле ошол сөздөргө кошулам. Төртемдин апасымын. Сөзүңөр өтө күчтүү. Мен билген эмесмин. Ошон үчүн азыр немеден пайдаланып, президентибиз Садыр Жапаров президентибизге чоң өзүмдүн ыраазычылыгымды билдирем. Күткөн эмесмин. Ушундай бизди белектер менен сыйлап, балдарымды сыйлаган үчүн чоң рахмат. Буюрса Кыргызстанга пайдасы тийип турган балдардан кылып тарбиялашка аракет кылам. Мен бизден көргөн бул балдар заман элек болсун, ушул үйдөн ырыс киет болсун. Президентибизге чоң рахмат.